Таластагы төө бурчактын сапатын жакшыртууга ирандыктар кызыктар. Адистер алгач таластагы бурчак кабыл алган ишканалардан кабар алышты. Алар бурчактын сапатын көөлөмүн көрүп, үйрөндүн эскиргендигин белгилешти. Мындан тышкары ирандыктар Талас районундагы бурчак айдалган жерлерге барышты. Адистер жулунган бурчакты жеринде көрүп, чанактарын санап түшүмдүүлүгүнө көңүл бурушту. Башкы максаттары эскирген бурчактын үрөөнүн жакшыртуу, түшүмдүүлүгүн көтөрүү жана жерди туура иштетүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөтүү. Биз бурчактын үрөөнүн жакшыртып, көп түшүм алууга жардам берели деп жатабыз. Максаттарыбыз ишке ашса, өзүбүздүн Ирандагы сапаттуу бурчактын сортторун Таласка алып келип, чаңдаштырып, жаңы үрөөн чыгарып беребиз. Жаңы үрөөн эккен жакшы да, бирок ошол эле учурда мол түшүм алуу үчүн дагы жерди туура иштетүү, жер семиткичтерди өз өлчөмү менен берүү керек. Баса, бул аймактагы жерлердин кычкылдуулугу pH деп коет. Ошол жогору экен, ал түшүмдүүлүктү азайтып жиберет. Бурчак өстүрүү боюнча ирандык адистер Таласка агроном кеңешчи Турарбек Кутманалиевдин чакыруусу менен келишти. Эки тарап макулдашып бурчактын түшүмүн жакшыртуу, үрөөндүн сапатын көтөрүү жана дыйкандарга окуу семинарларын өткөрүүнү көздөп жатат. Тараптар айдоо жерлерин кыдырып, бурчактын тамырынан тарта чанагына чейин карап, сунуш пикирлерин ортого салышты. Бул жерде сыноо катарында ушу биздин Таластын регионунда ылайыктуу сортторду биз алып келип беребиз деп айтышты да. Андан тышкары дагы биздин өсүштөгү дагы 7-8 түрлүү сортторубуз бар. Ошонун сапатын жогорулатып, кайта багыл мурунку келген элиттин сортторго алып келе алабызбы десем, конечно, быйылкы жылга чейин уже түшүмдөр жылдан жылга төмөндөп барат. Ошон үчүн мен ошол биз КМЦ аркылуу мынакей ошол кишилерди таап, сүйлөшүп, келерки жылкыга Кудай буйрса пландап турабыз. Төө бурчактын үрөөнүн жаңыртуу сунушун жергиликтүү бийлик дагы жактырды. Облус башчысынын биринчи орун басары Канымет Осмонбеков, агроном кеңешчи Турар Кутманалиев баштаган ирандык адистердин долбоору дыйкандарга абдан зарылдыгын белгиледи. Биринчиден ушул ирандык инвесторлорду ушул жака алып келген, биздин Таласка алып келген Турар мырзага чоң ыраазычылык айтып отурмун да. 30 жылдан ашып кетти, бирок ошол ушунча жылдан бери фасолдун урugун жаңыртуу боюнча иш болгон эмес да, чын айтканда. Баягы 1-2 жыл мурун жаңыртабыз деп Туркиядан уруктар алып келди эле, анысы дагы мындай жакшы натыйжа берген жок. Анан эми булар келип азыр айтышып атат, ушу биз уруктарды жаңыртып сиздерге жардам беребиз деп, бул өтө жакшы нерсе. Ирандыктардын бурчактын үрөөнүн жаңыртуу долбоору тиешелүү министрликтердин макулдашуусу менен ишке ашат. Быйыл Талас облусунда 54 гектарга бурчак айдалган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 3000 гектарга аз. Муну дыйкандар бурчактын түшүмүнүн аздыгы менен түшүндүрүшөт. Иният Эргешова, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.